Союз учурунда болгон окуялардын бири Борбордон келген партия өкүлү айыл өкмөттөрдү, ошол башчыларды бүт бардыгын чогултуп чакырып, бул жердеги каналды, эски каналдын ордун чоңойтуп, чоң канал курулат. Биз буга кете турган жыгачтарды, керектүү семент болобу, инструменттер болобу, кетмени болобу, кашыгы болобу, эмнеси болсун, абети болобу, бардыгын кылып беребиз. Силер ишти тезирээк тездештиргиле, Борбордон текшерүү келет, партия өкүлдөрү текшерет. Мен ушул ишти жүрүткөнү, ушул ишти бүтүргөнү келдим дейт. Бир ай убакыт тезирээк ишти баштагыла деген буйрукту коет. Баягы айыл өкмөттүн башчысы башын кашыганча, эми биз каналды ооба казып чоңойтушубуз мүмкүн, сиз айткан өлчөмдө чоңойтушубуз мүмкүн, сиз айткан убакытта дагы чоңойтушубуз мүмкүн. Бирок бул канал чоңое албайт. Себеби бул жерлерин чоңойтконубуз менен арырагы барып туруп, аягы барып мүрзөгө такалат. Ал эми мүрзөнүн жабылганга эми 5 жыл, 6 жыл болуп калды. Ал мүрзөнү кантип чоңойтобуз? Ал жерде өлүктөр бар. Ал өлүктөр биздин ата-бабаларыбыз. Кабырда жаткандар Америкадан келген бирөө эмес. Билбеймин. Ал силердин маселеңер. Биздин эски молдолорубуз айткандай, ата-бабаларыбыз көмүлгөндөн кийин 25 жыл, 30 жылдан кийин мүрзө бузулуш керек. Эми каяктагы бир молдолордун айтканын кыла белек. Партиянын айтканы болот. Кулагыңды төшөгүн. Партиянын дегени деген, айткан болуш керек деген сөзүн айтат. Борбордон келген өкүл. Бул дагы кааласа каалабаса макул дейт, себеби бул буйрук, приказ, аткарыш керек. Моюн сунат дагы буйрукту аткарууга киришет. Ошол жердеги атайын каражаттар болсун, атайын өзүнүн керектүү инструменттери болсун, бардык өкүл тарабынан бериле турган болду. Силер бул жакты даярдагыла, атайын мүрзөнү буза турган техникалар келет, жана бузушту баштайбыз деген сөзүн айтты. Бул жактагы даяргерчиликти айыл өкмөтү баштады, атайын даярдыктагы адамдарды чогултту, атайын усталарды чогултту. Айтор бардыгы даяр болгондон кийин кезек мүрзөгө жетип келди. Атайын экскаваторлор келип, мүрзөнү сүргөндү баштады. Айыл өкмөт атайын 4 адамды ушул нерсеге бөлгөн эле, эмне кызмат? Кабырдан чыккан сөөктөрдү мешокторго, каптарга салып, жаңы көмүлгөн, жаңы жерде ачылган мүрзөгө алып барып, жаңы жерге көмүү болчу милдеттери. Ошентип жылдырып чыккан сөөктөрдү ал жака жылдырып жаңы мүрзөгө көмүп жатышты. Ар кандай өлчөмдө сөөктөр чыгып жатты. Экскаватор дагы казып, экскаваторчу дагы сүрүп өз милдетин аткарып жатты. Түштөн кийинки убакыт. Жумуш түштөнүп, жумуштан кийинки убакыт башталган учурда сүрүп жүргөн булдозорчу, экскаваторду минген адамдар ал жактан кыйкырышты баштады. Эл журт, бул жака караңыздар, бул жака келиңиздер деген үндөр угулуп жатты. Ар кимдин кызыгуусу аларга атып, себеби мүрзөдө эң биринчи кетип жаткандар алар эле. Балким алтын чыкты, балким доллар чыкты, ким билет. Ар кимдин оюн ар кандай ойлор келет. Чуркап барышты бардыгы. Барып көздөрүндө айран таңдык, таңшалуу турат эле. Эмнеге, эмне себептен? Себеби кече өлүк коюлгандай, кепиндери дагы таптаса аппапакай болгон абалда бир мейит, майып бар эле, өлүк бар эле. Бардыгы айран таң калышты. Эмнеге? Кепиндеги дагы баягы топурак тийсе дагы аппактай. Эч нерсе жуккан эмес. Бул жабылганыга, мүрзөнүн жабылганыга 5-6 жыл болуп атат. Эмнеге бул бир дагы кир болгон эмес, же бир чириген эмес, же бир башка бирдеке болгон эмес. Бардыгы таң калып туруп калышты. Айыл өкмөтчү, башчы, эми бул өзгөчө нерсе. Бул нерсеге илимдүү адамдар чакыралы. Илимдүү адамдар келип бирдекелерди айтышсын, бирдекелерди кылышсын. Өкүл карап туруп, жок, бул кадимки эле өлүк. Балким бир адам келип, бул өлүктү кече көмүп кеткен. Балким кандайдыр бир таштардын арасында калып кеткен. Ошондуктан бул жаңы бойдон турат. Айтор себептер көп, муну эч бир таң каларлык жери жок. Муну жөн эле алып чыгарып, жумушубузду уланта берели дейт. Айткан баягы жумушчуларга айтат, сөөк ташыгандарга. Муну алып чыккыла дейт. Алар жок,
Биз муну алып чыга албайбыз дейт. Бул нерсени биз кыла албайбыз дейт. Анда өкүл карап туруп, анда сиз алып чыгыңыз деп экскаваторчуга кайрылат. Ал дагы жок, менин жумушум не эле түздөө, тегиздөө, чукулоо. Мага ушул нерсени айтыңыз, мен кыламын. Бирок бул нерсени мен кыла албайм. Менин милдетим казуу, сүрүү, тегиздөө. Бирок өлүк ташуу эмес. Мен бул нерсени кыла албаймын деди. Мен негизи эле иштен кетемин. Мага негизи канал курасыңар деген эле 3-4 күндөн бери бул жерде мүрзө сүрүп жүрөбүз деген сөздөрүн айтат, ачыктуу сөздөрүн айтат. Ошондо бардыгы ушинтип туруп калган учурда ал жактагы алыстан буларга түштөнүү тамагын даярдап жаткан татар аял жакындап келип, эгер кааласаңар бул өлүктү мен аламын дейт ордудан. Өкүл дагы сүйүнүп кетти. Албетте, ким жок дейт эле, сөзсүз түрдө сиз аласыз. Албетте алыңыз дейт. Ал дагы өзүнүн оозунда бир эки нерселерди бычырап, акырын сүйлөп, келмесин айтып, ла иляха иллаллах Мухаммад расулуллах деп мүрзөгө түшүп, баягы өлүктү өзү эле көтөрүп алып коет. Куштай жеңил го, бул мынчалык жыттуу өлүк. Эмнеге жыты мынчалык буркурайт? Өлүк сасыш керек эле деп. Таң калып баягы мейитти чыгарышат. Бардыгы тегеректе туруп калышат өлүктө. Мархумду тегеректеп туруп калышты бардыгы. Албетте, чакыртылган атайын илимдүү адамдарды чакырып, бул нерсени чечпесек болбойт деген сөзгө макул келишип, бардыгы илимдүү адамдарды мечиттин молдосун чакыртышты. Ал илимдүү адам келди, жана бисмилланы айтып, келмесин келтирип, баягы кепинди ачты. Ачкан учурда жүрөгү лоп этип, бир титиреп кетип, артка жылып кетти. Жылган учурда элдер дагы айран таң болуп, бир молдокени карайт, бир жерде жаткан өлүктү карайт, бардыгы айран таң калышты. Акыры бул Абдуллах бизден мурда 22 жыл мурда өлүп кеткен. Жеке биз өз колубуз менен койгон Абдуллах молдокебиз го, биздин мечитибиздин имамы го деп бардыгы айран таң калышты. Албетте ошол, жүз ошол. Өкүл дагы, айыл өкмөт башы дагы бардыгы айран таң калып, кандайынча бул кече көмүлгөндөй таза турат го, эмнеге чирбеди, эмнеге кепин кирдебеди, башка болбоду, жыты эмнеге жыттуу, бардыгы таң калышты. Мен, айтат имам, 22 жыл мурда бул өлүктү койгонбуз, андан кийин мечитке өзүм имам болгонмун, баламдын атындагы ушул имамдай болсун деп Абдуллах койгонмун, балам да 22 жашка чыкты, башка деген сөздөрүн айтып, улантып. Албетте бул Аллахтын бизге берген сабагы, үлгү алышыбыз керек. Бул тирүү жүргөн учурунда кабырын нурдантып, гүлдөтүп койгон инсан эле. Эч кимге зыяны тийбеген, чымчыкка дагы зыяны тийбеген адам эле. Келимеси оозунан түшпөгөн, зикир оозунан түшпөгөн, Рамазанда орозо, Рамазандан кийинки айларда дагы орозо. Орозо дегенде кандай, тамак аштан эле эмес, бардык зыян арам нерселерден тыйылган. Азыр Рамазан айында турабыз, бирок биздин нафсибиз нелерди каалабайт? Кээ бирлердин орозосу ушундай, тамак аштан тыйылат, болду, калган иштер арамдары бүт улгана берет. А биздин негизги акыркы тепкичибиз тамак аштан болуш керек. А бийиктиги такыбалык, бардык сабактарды алышыбыз керек. Ал тамак аш Рамазан айында эң акыркы тепкичте туруш керек. Биз өтө такыба периште болушубуз керек бул айда. Ошондой сабактарды айтып, молдоке бардыгына кайрылды. Албетте, эртеси күнү дагы жаназа окуп, бул устазыбызды, имамыбызды жерге бере турган болдук жаңы мүрзөгө, саат 10 жаназага 5-ден кийин барыңыздар келиңиздер деди. Өкүл дагы шаардан келген өзүнчө партиянын өкүлү дагы кызыгып, бир таң калып, бир сүрдөп, бир ыйлап, мен ушунча көзүм ачылбай, бул мүрзөдөгүн чыккан өлүк менин көзүмдү ачып койду. Албетте, өлүк эмес, тирүүгө эмес, ким болбосун айырмасы жок. Аллах Таала кааласа шайтан менен дагы, кааласа адам менен дагы адамга сабакты берип кое берет экен. Аллахтын каалоосу ар дайым бол дегени болот экен деп ыйлап сөздөрүн айтып, эч өмүрүндө топ кийбеген,
Sünnet kiyim kiyбеген адам sünnet kiyimlerdi kiyip, toplardı kiyip janaza namazga turdu da. Murdagıdan da, murdağı janazadan da көбүрөөк адам бул жолу жаназага чогулду. Албетте, урматтуу мекендештерим, адам өлгөн учурда билесизби? Жакшы жака же жаман жака кетерин билүүгө мүмкүн. Эгерде ал адам өлгөн учурда байкуш жакшы адам эле болуптур деген сөздөр боло турган болсо, демек ал жакшы. Эгерде кутулганыбызга шүгүр, кетип жакшы болуптур да, эмне кереги бар эле деген сөздөр боло турган болсо, анын бара турган жери дагы дайым болуп калат. Элдердин оозунан чыгып жаткан сөздөрүнөн эле ал адамдын кайсыл жерге барары, адреси аныкталып калышы мүмкүн. Ошондуктан биз, урматтуу мекендешим, Аллахтын пенделерге рахмат айтпаган, Аллахтын өзүгө дагы рахмат айта албайт. Адамдар менен дагы, мындайча айтканда, жердин үстүндөгүлөр менен дагы, жердин астындагылар менен дагы бул дүйнөбүздө эсептешишибиз керек. Өлгөндөн кийин бардыгы кеч. Билесизби? Бул дүйнөдөгү бардык нерсе убактылуу. Азыр мен 100% кепилдик берип айтам, гарантия берем. Сиздин башыңыздагы нерсе өтөт, кыйынчылык өтөт. Бирок акыреттеги кыйынчылык, азап ал түбөлүк болот. Бул дүйнөдөгү жыргалчылык, бактылуулук күндөп, мен бактылуумун деп сүйүнбөй эле коюң. Ал бактын башталышы, азаптын башталышы демектир. Демек, мындай деген айтканым эмне себеби? Бактылуулугуңуз дагы түбөлүк уланбайт. Ал дагы төгөнөт. Бул дүйнөдө ойноп жашоо бир зор, бир ылдый, бир зор, бир ылдый кеткен сыяктуу. Бирок акыретте кандай болот? Акыретте бирдей тегиздик, же азабы болот, же бейиши болот. Ошондой экен, урматтуу мекендештерим, сыноолорго сынбастан, ар бир сыноодон Аллах деп өтүүнү Аллах Таала өзү насип этсин. Аллах Таала өзүнөн корккон жүрөктү бизге берсин.